Дагы метрода айта кетчү нерсе, туугандар, бала чака менен жүргөндө сиздерден сураныч, багажды текшерген ленталардан этият кылыңыздар. Ушундай болуп, кеч эле бир жаш баланын колу ошол лентага кирип кетип, жабыркап калды. Андыктан этият болуңуздар, туугандар. Ал ленталар дагы опасный. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар, туугандар. Бүгүн күнгө 21 июнь, среда, шаршембе. Андыктан иш күнүңүздөр жакшы улансын. Туугандар, өзүңүздөргө белгилүү, биз 19 күнү айтып кеткенбиз. 19-нан баштап 25-не чейин рейдтер болуп атат. Документке так жүрүңүздөр, өзүңүздөргө сак жүрүңүздөр деп дагы бир жолу эскертип айта кетели. Ошол жүрүп жаткан рейдтер боюнча. Туугандар, азыр бардык жокто текшерип атат. Көчөдө дагы, жолдо дагы, таксиде дагы, метродо, үйдө, квартирада, бардык жерде азыр текшерүү болуп атат. Негизи эле ошол рейд жүрүп атат. Нелегал деген документтер текшерүү боюнча. Анан негизи айта кетчү нерсе, өзүңүздөргө белгилүү, база дагы азыр багыдай жакшы иштебей атат. Кээ бир жерлер жаңы база менен кисум менен текшерсе, кээ бир жерлер эски база менен текшерип атат. Ошентип базадан чыкканына деле, чыкпаганына деле штраф 5000 штраф жазып төлөтүп атат. Андыктан негизи эле этият болуңуздар, туугандар. Бүгүн ошол этияттыктардан сиздерге дагы бир мындай колдон келген жардам катары айта кетели. Эми биз чыгарып аткан видеолорду, мисалы, элге жардам болсун деп, ар бир видеодо жардам болсун деп чыгарып атабыз. Эми аны көпчүлүк билебиз, анан биз аны сенден деле жакшы билебиз, сенсиз деле билебиз деген комментарийлерди окуйбуз. Эми андай акылдууларга эмес, мындай видеолор жалпы эле журтка, билбегендерге кичине болсо да эскертүү болсун деген мааниде видео чыгарабыз дайыма. Эгерде сиз метродо жүрсөңүз, туугандар, сөзсүз түрдө, мисалы, метрого кирип атып, метрого кирген жерде көбүнчө текшерет. Обычно бул ошол метродон өткөндөн, баягы турникеттен өткөндөн кийин текшерет, туурабы? Ошол жерде көбүнчө турушат. Ошону өтөрдөн мурда сөзсүз түрдө карап, мындай эки жакты карап өтсөңүздөр болот, негизи. Анан баягы потокко карап, ошол жерде мисалы сол жакта турат же оң жакта турат, мындай карап туруп, ошол турникеттерди эле мындай зал боюнча жайылган да, ошого карап өтсөңүздөр болот. Ал жерде сиздин эч кандай баягы туура эле ошол полицияга карап салып бериштин кереги жок. Колдон келсе чекарага өтүңүздөр, колдон келсе ошол баягы потоктордун арасында өтүп кеткенге аракет кылыңыздар. Негизи эле азыр документиңиз тууру болсо деле, тууру болбосо деле кармап штраф салып атат. Көбү ошондой. Андыктан негизи эле убакытты деле уткузбайын десеңиздер, ошондой кылсаңыздар болот. Сөзсүз ошол адамдардын арасында жүргөндө ошондой кылыңыздар. Андан кийин общественный местоларда көп топтолбой жүрүңүздөр. Колдон келсе баягы көчөдө да биздикилер али достор менен жолугуп, жакындар менен жолугуп калсак, жолдун ортосунда эле туруп алып, сүйлөшүп, ал акыбал сурашып дегендей. Ошондой жерлерде сөзсүз түрдө азыр патрульный машиналар көп жүрүп атат. Токтоп келип кармалып калышыңыздар ыктымал. Ошондон да этият болуңуздар. Анан дагы айта кетчү нерсе, мындай подъездерди, баягы домдорду аралап жүргөндөр дагы көп азыр. Патрульный машина негизи эле акыркы күндөрү рейдке байланыштуу көп чыгып атат. Ошондуктан подъездде жүргөндө, көчөдө жүргөндө эки жакты карап, абайлап жүрсөңүздөр жакшы, туугандар. Анан дагы бир таксисттерге айта кетчү нерсе, эми аны таксистер өздөрү эле билет. Колдон келсе ошол четки полоса менен эмес, 3-чү полоса, 4-чү полоса менен жүргөнгө аракет кылыңыздар. Эми бул просто кеңеш. Туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Андыктан бөтөн жерде, туугандар, аман болуңуздар. Өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар, аман жүрүңүздөр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.